кагазга кол көтөрөбүз, кагазга добуш беребиз. Биз кагазга ишенебиз. Сайтта бүгүн андай жазылып турат, эртең башкача жазылып калат. Сайтта керек болсо 1 саатта өзгөрөт. Биз добуш берилген кагаз түп тамырынан 15 жылдын ичинде 0,1%га дагы өзгөрбөш керек. Мына ошого добуш беребиз биз. Жогорку кеңеш жоопкерчиликти алып атат. Анан эртең сайтыңарда силер бүгүнкү 3%, эртең 15% болуп кеткен болсо, форс-мажордук ситуация деген болсо, кыргыз кайда барат? Карызды төлөйм деп. Бир жигит айтмакчы, бирдеме болуп кетиш керек анан аны төлөйм деп. Ошону сиздер так көрсөтүп коюшуңуздар керек. Мисалы кредиттик каражаттар ушунча жылга берилет, өзгөрүлмө пайыздык чен дегенде дагы өзгөрүлмө пайыздык чендин кайсы деңгээлге чейин. Сиз азыр 3% деп атасыз, анда жазып койгула. 3%-дан өзгөрүлмө пайыздык чен менен, бирок 3%-дан ашпаган деп жазып койгула, кошуп.